жигиттер эми беде дагы сары карпарда чаап салыш керек болот. Чалгы менен бат болобу же дырылдак менен бат болобу? Дырылдак менен батырасың кой. Дырылдак менен дырылап жүрмөк белән кел чалгы менен. Дырылдак эле жакшы. Кел спорт этебиз. Давай. Кой кезиге. Давай. Давай, кел. Кой кезиге? Ошондо бирөөң кой кезин кайтарып бересиң. Бул тутсам экин кайтарат, мен тутсам мунукун кайтарат. Давай чанда достор, как раз эксперимент кылып көрөбүз. Чалгы бат жабабы же дырылдак бат жабабы. Достор, андай эмесе ким кой кезүүсүн кайтартат? Чалгы жеңеби же дырылдак жеңеби сиздер менен аз биргеликте көрөбүз. Достор, мынакей мындай кылып квадрат кылып 3кө 2 кылып 2 квадрат жасап койдук. Азыр биздин досторубуз монета ыргытып тандап алат дагы. Жана булардын мелдеши башталат. Ромбет, өзүңдүн инструментиң жөнүндө кичине айтып кетпейсиңби? Өзүң эмнеге ишенип атасың? Кой кезини ортого рискке кылып. Сол, мягы чөп чабат. Жаңы экен, Масла жаңы салынып. Бензин менен иштейби? Бензин. Мына жактан бензин. Бензин куйлат экен да, мыяка. Кана оталдырып көрчү. Май. Билем оталбайт деп. Айт билем оңой мен оталбайт. Мынакей Нурманбеттин инструментин көрдүк, аны эмесе кыдыр даяр, ажал периштесинде болуп чалгысын курчутуп атат. Бул чалгы сондай, эгерде ата-бабалар чалган эркектерге качка болот. Белге жакшы, Бел күч кубатын күчөтөт. Бул курчутканда эмнеге маани бериш керек? Кантип курчутат? Курчуткандан биринчи муну таптап коюш керек. Анан кайрак менен тартып чыгабыз. Таптап дегенде эмне? Темирдин үстүнө коюп бургулайбы? Жалпайтыш керек да могулар да? Ооба. Калды даяр. Мынакей достор, кыдырдын чалгысы ажалдын периштесиндей болуп курчуттум деп атат. Азыр көрөбүз иш жүзүндө кандай экен. Сенин инструментиң иштөө принциптери жана артыкчылыктары кандай? Эч кандай артыкчылыгы жок. Май жебейт, кнопка менен оталбайт. Шилтесең эле чабыла берет. Болду. Вообще секрети жокпу, чабы? Жок, секрети жок. Достор, азыр ким кайсы пойланы чабарын тандаш үчүн экөө чикиллешет. Нурманбет менен Кыдыр. Ошондо Кыдыр жеңип алды. Кыдыр, сен каякты тандайсың? Мен каякты тандайм. Мынакей сол жагын тандады. Нурманбет болсо бул жакта. Орус даяр, дырылдак күйдү, чалгы даяр. 1, 2, 3. Азырынча дырылдак ашып бараткандай достор. Бирок чалгы бир неме менен бир линияны тартып атат. Дырылдакты карагылачы, зырылдап атат. Бирок чалгы да бүтөйүн деп калды. Кайсысы бүтөт? Чалгы бүттү. Баракелде достор. Чалгы бүттү, бирок Нурманбет аябай жакшы чаап келаткан. Нурманбет осузда аябай жакшы чаап келаткан. Чалгы өзүңөр байкагандай бир шилтем менен баарын алып аттı. Нурманбет болсо жарымын бүтүрүп келип, кайра чыгып бир аз калганда чалгы бир аз эрте бүтүп алды. Ошондо кой кезини ким кайтармай болду? Мен. Молодец, сон чаптың. Профессионал экен достор, муну мен чаап көрдүм. Жер чукуп, таш чукуп, чабыштагы буга да опыт керек экен. Бирок ошол эле кезде өзүнүн жакшы көргөн инструменти менен Кыдыр досубуз дырылдакты дырылдатты. Кыдыр, сен келатканда кандай ойлор болду? Нурманбетти карап аттың башында. Нурманбет аябай алдыга кетип калды. Ошондо корку сезим болуп кеткен жокпу? Бүт салды. Жок, корку сезим болгон жок, бирок атаандаштыкты ар дайым карап туруш керек да. Изилдеппи? Изилдеп кандай келатат, кантип чабып атат дегендей. Караганга жетиштиңби, жетишкен жоксуң? Карап жетиштим. Сенчи Нурманбет, сенде кандай болду? Сен биринчи бияка жеткенде мындай уткан сыяктуу сезим болуп кеткен жокпу? Мен чыгам деп аткам, уже бүтелек болуш керек, мен бүтөм го деп. Мындай капталдан көрүнүп аттыбы Кыдырдын келатканы? Сен вообще караган жок. Сен момундай капталдан көрүнүп аттыбы каякта жүргөн? Капталдан эмес, мен ялын эле карап аттым. Вроде видеода карабай эле чабып аткандай болгон, бирок молодец, даже видеого көрүнбөй караганга жетиптир. Анан утуу сезими кандай экен? Өзүңдү бир кичине болсо да бир пайдалуу эмес, мындай бир жетишкендик жараттым деген ойлор, сезимдер болду. Эртең кезүнү Нурманбет кайтарса, бир күн кечке эс алсам, ошол утуу сезим менети болот. Сенчи Нурманбет, кой кайтарганды элестетип атасың же? Мелдеш деген мелдеш, утулук
кайтарып берет. Айтылган сөз Атылган атылган ок да, эркек сөзүнө туш керек да. Ошо достор, биздин эксперименттер жаккан болсо лайк баскыла, бөлүшкүлө жана комментарийге дагы айылда кандай эксперименттерди силер мындай көргүңөр келет, комментарийге жазып кеткиле. Биз сиздер үчүн аткарганга даярбыз. Силер менен Акыл Блэк жана менин досторум Кыдыр жана Нурманбет болду. Барыңыздарга чоң рахмат. Катталганды бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ассаламу алейкум.